Саадат какты спектаклдин башкы каармандарынын бири шайтан болот. Ал үч бир туугандын ортосунда кастык жаратууга аракет кылып, уруштурууну көздөйт. Бул каарманды актер Имаш Ажыкул жараткан. Бул спектаклде ушул жаналгычтын ролу аябай чоң. Бул деген жаналгыч ошол бир семьяны бузуп, бир семьяны чогултуп кое турган күчү бар экенин көрсөтүп бере турган бир каарман болуп чыгат. Ошол Саадат какты деген бир үй бүлөнүн ортосуна бир эле үйдү коюп туруп, ошол бири-бирин өлтүрүп, бири-бирин жок кылышына себепчи болуп калат да. Бул Саадат какты спектакли. Спектакль мурасын үч уулуна бөлүштүргөн ата тууралуу, анда балдарынын чынчылдыгы, боорукердиги сыналат. Шайтандын азгырыгына байкелери кабылса, кичүүсү аспап жасап, үй бүлөдөгү чатакты музыканын жардамы менен токтотууга аракет кылат. Бул спектакль биздин репертуарда жүрүп аткан болчу. Анткени биз ушу менен жакында эле июнь айында Алматыдагы өткөн эл аралык Чеха фестивалына, ушу Москвадан барган чоң фестивалга катышып келгенбиз. Андан тышкары биздин ушу министрибиз Алтынбек Аскарович өзү айткан, бизге ушу улуттук жанрда бир жакшы чыгарма барса жакшы болот деп. Анан биз ушундай бизде жакшы чыгарма бар деп сунуштасак, мен көргөн билем. Анда сиздер барып катышып бериңиздер дегенден атайын келип даярдык көрдүк, кечке репетиция кылдык. Бул спектаклди театрга келген Москва шаарынын тургундары жана кыргыз жарандары жылуу кабыл алды. Аяктагандан кийин зал кол чабуулар менен коштолуп, көрүүчүлөргө терең таасир калтырганын белгилешти. Атадан калган туякты бөлүшүп, бул кайра бир туугандарга кайра мээримдүү болгон спектакль көрсөттү. Аябай маңыздуу болду деп ойлойм. Бул жерде өтө терең философический не жатат, адамдардын нелерин, эки бир тууганды ушинтип душман кылып, не кылып койгон эмнеси экен, конечно, если буну жаштар көрсө аябай эле жакшы болмок. Маданият күндөрүнүн алкагында дагы бир спектакль көргөзүлдү. Анда Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим, Ак кеме жана башка көптөгөн чыгармаларынан үзүндүлөр тартууланды. Спектакль по страницам Чингиза Тарикуловича Айтматова, по страницам произведений. Бул спектакльде биз улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан үзүндү көрсөтүп жатабыз. Биз даярдык көргөндө алгач актерлорго жазуучунун чыгармаларынан жаккан жерден эпизод алгыла деп тапшырма бергенбиз. Мына эми дал ошол жакшы эпизоддордон үзүндүлөрдү көргөзүп, көрүүчүлөрдү кубандырып жатабыз. Биз деген кара тапан таман кара. Бул спектаклдин өзгөчөлүгү бардык актер студенттер. Алар Кыргызстандан туулуп өсөп, азыр Россиянын Михаил Шепкин атындагы Кадыр Бартуу окуу жайда билим алышат. Эске салсак, Маданият министри Алтынбек Максутов дагы ушул окуу жайды бүтүргөн. Кудай буйрса, быйыл 4-чү курсмун, последний бүтүп өтүрчү курспуз. Ошо Москвада окуп атабыз, баары жакшы. Бүткөндөн кийин биз баарыбыз Кыргызстанга барып эмгектенгибиз келет. Кыргызстандын болгон театрына барып иштегибиз келет. Бул спектакль Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы маданий алмашуунун символу жана достугун далили болуп, эл аралык аренада улуттук адабият менен искусствону сактап калуу маанилүүлүгүн баса белгилеп турду. Телегей Талиев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Москва шаары.